Бул видеодо ушул сеновалды 1,5 айда кандай кылып тургузуп алдым, канча метр труба кетти, канча сом акча кетти, ошол жөнүндө толугу менен айтып берейин. Сеновалдын размерин айта кетсем, 11,5 га 11,5, высотасы 4,80, ичине примерно 4,000 түшүп атат. Биринчи эле ушундай кылып стойкалардын ордун казып алып, атайын ушундай найза кылып жасап алып, ошо менен терең казып, асты жерге 1 метр 20 сантиметр трубалар кирди. Стойкаларга атайлап ушундай жаман темирлерди сваркалап койдум, семет менен бышыгыраак болуш үчүн. Астына болсо 50 сантиметр фундамент коюлду. Анын үстүнө трубалар ушундай болуп түптүз тептен кылып орнотуп алып, мына көргөндөй эле баардыгы чек-чейтип, баардыгы 12 стойка кетти. Ал стойкалардын үстүнө ушундай кылып 16лык швелерди орнотуп алып, аны размери менен түптүз кылып кесип, сваркалап, атайын подпоркалардан берип бышыгыраак болуш үчүн. Андан соң ушундай ферма жасаганга кириштим. Биринчи эле түптүз кылып, чийип алып, андан соң болгарка менен баардыгын тептен кылып кесип, ошондо 10 фермага баардыгы 90 деталь кетти. Мына көргөндөй эле бул жерде 90 деталь, баардыгы түптүз тептен кылып кесип алып, атайын шаблон жасап, ушундай 6 метровый трубаларды коюп, түздөп, бүт жерин түздөп алып, ушундай чертилка жасап, ошо менен түптүз кылып чийип алып, конечно, колдон келишинче түз кылып чийип, андан соң мына көргөндөй эле түз кылып чийген соң болгарка менен кесип, ордуна келтирип, кичине зазор калды, бирок ал коркунуч эмес, сварка менен наоборот бышыгыраак болот. Мына сваркалап алып, ушул 90 детальды 10 ферманы бир жума убакыт кетти. Ошонун баарын жасап, кесип, ушундай кылып түптүз кылып, мощный кылып, бышыктап, сваркалап алыш үчүн. Көргөндөй эле баардыгы сонун, бышык. Анан подпоркаларды берип, швелери орнотулгандан кийин 10 фермадан ушундай 5 узун двускатный фермалар чогултуп, аны манипулятор менен көтөрүп, түздөп, баардыгын бирдей кылып орнотуп алган соң шифрга кириштим. Шифрды ушундай конёгун бышыктап, суу кирбегендей кылып, бекитип алып, шуруптардан бекитип, болушунча бышыктап, мына көргөндөй эле ушундай видти карап, бир аз отуруп эс алып алып, дальше шифрларды бекитип, 24 шифрга 5 пачка шуруп кетти, майдалары кетти. Мына көргөндөй эле чөп киргенде дагы машиналарга мешать этпейт. Эки машина эки жагынан кирип, смело чүрө берсе болот. Мына бул жерге азыр 2,5 түп кирди. 1200 саман, 1300 чөп кирди. Мына көргөндөй даже жарымы толбой калды. Бул жерге 4000 смело, 4000 түктү смело киргизсе болот экен. Акчасы боюнча айта кетсем, мына көргөндөй эле баардык расходдор акчасы менен жазып койдум. Кимде ким размерлери кандай талшына труба кеткени кызык болсо, комментарийге кирсеңиз, ошол жерге полный жазып коем. Аяктан көчүрүп алсаңыз же скриншот кылып алсаңар болот. Баардыгы 244 000 акча кетти. Бул жерде, конечно, работасы эсептелинген жок. Работасы ар бир шурупуна чейин өзүм бекитип чыккан соң, работасын жазган жокмун. Работасын деле билбейм, канча кетери. Кимде ким билген болсо, комментарийге жазып койгула, канча акча кетмек работасына. Ошону 244 000ге кошуп, ошого расчеттой берсеңиздер болот. Мына көргөндөй бул жерине черный ход ачып койдум. Кышкысын кирип, кааласаң чөп, кааласаң саман алып кетиш үчүн. Кышында катуу борон болгон үчүн ушундай кылып атайын эшик жасап койдум, чтоб борон кирип ичине кар үйлөп салбаш үчүн. Бул жерден смело тачка менен чөп жүктөп алып чыгып кеткен аябай ыңгайлуу. Сонун болду. Мына көргөндөй эле бул жерде бир да жыгач колдонулган жок. Баардыгы темирден жасалып, жалаң темир колдонулду. Сваркалар менен бекитилип, шуруп менен карматып, бүт бышыктап жасалды.
буюрса сонун болду. Бул жер 4000'түк. Менин эсебим менен бир 250 букага смело жетиш керек ат корунда турганда. Видео жаккан болсо лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Чоң рахмат.